Assalamu alaikum, урматтуу Suzak News каналынын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн сиздер менен ушул сиздер көрүп турган үй тууралуу обзор кылабыз. Азыр бул жер Ырыс айыл өкмөтү, Кайрагач айылы, Жалал Абадка жакын жерде. Ушул үйдү сиздерге кыскача көрсөтүп өтөбүз. Анда эмесе биздин каналга катталып, лайк басышты унутпаңыз. Видеону толугу менен көрүңүз. Ичине кирип көрөбүз. Бисмилла. Киргенде эле ушул сол жакта, бул жакта туалет экен, бул жакта баня экен, ушундай. Бул жакта ушул русский банясы бар экен. Көрсөңүздөр болот. Бир 3 комната бар экен ичинде, 3 комната жайгашкан. Кран түшкөн, суу бар. Бул жактын аянты болсо 8 соток. Көрүп атасыздар. Бул жакта болсо ошол мал коюого навес салынган экен, 2 этаж. Мына ушул жерде бир 10-15 чактуу уй батат экен. Ушул жерде мал кой кичине бакса болот экен. 2 этаж навес. Жаңы эле салынып. Бул жагы уже песка блоктон салынып туруп, где-то бир бунун ичи болсо 6 метрге 5 метр. Тамга уже лай басылган экен, ысык. Кышында ысык болот. Бул мына ушул навес жактан үйдүн көрүнүшү. Бул жерге өзүңүздөр кооздоп, бир дагы башка бир нерселерди салып алсаңыздар болот. Бул жактан уже кошунанын үйү, забор мындай тосулат ушул жакка чейин. Азыр бул үйгө кирип көрөбүз, кыскача. Бул жерде эшиктер жаңы салынган, жыгачтан экен. Бул айнектери деле жыгачтан. Бул жагы жаңы кумсубак болгон. Бул коридор экен, коридор. Потолоктору бүтпөгөн. Бул жакта киргенде уже бул жагы спальный. Спальный экен. Бирок бул жерде анчадан бери эч ким жашабаганын караганда, бул жагы уже ичкеридеги санузелү, душ, туалет, ичинде бар жогу бар. Аристон. Бул жакта мына туалети да бар экен. Бул жактын эшиктери өзүңүздөр көргөндөй эле акфа эшиктер менен жасалыптыр. Мына бул жакта деле терезелер деле акфа. Полностью акфа экен бул жагы ичкери. Бул жак киргенде эле 2 комната бар экен. Бир киргенде ушул бир печка. Ушул печканы жакса баардыгы ысыйт экен. Бул жакта дагы бир комнатасы. Бул где-то бир 4,5 3,5. Бул жагы ушундай 4 метрге 3,5 метрде экен. Бунун асты стяжка куюлуп тур, бул жакшы. Анан бунун дубалы болсо пакса менен курулган, бул жагы болсо бышык кирпич менен курулуптур. Жакшы эле салынып. Мына бул жерде эле акфа айнектери. Мына бул жер ошол машина койгонго ылайыкташтырылган жер. Бул жактын бетону болсо бир 70-80 сантиметрдей бар экен өйдөлүгү. Ал жагы жакшы. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле суу постоянно чыгат экен. Анан свет вообще өчпөйт экен. Тынбай жанып турат экен свет. Мунун астында болсо 1,5 тонналык суу запас сактагычы бар экен. Наркы болсо уже душтан чыккан суулар ошол жерге кирип кетет экен. Үйдү кыскача сиздерге обзор кылып көрсөттүк. Өзүңүздөр эми келип, ушул үйгө келип дагы сүйлөшсөңүздөр болот, көрсөңүздөр болот. Андан сырткары сиздерге плюс жактарын айта турган болсом, ушул үйдүн аркасында эле бир мектеп бар. Жакшы мектеп жайгашкан. Балдарыңыз ошол жерге деле чыкса болот. Анан шаарга чыгам десе, жолдун боюнда бир 200 метр жол басса, уже шаардын таксилерине жолго чыгат. Жана ошол мектептин жанынан 15 сомдук маршруткалар каттайт. Жөн эле шаарга барып келсе болот, оңой эле. Жердин аянты 8 сотик, анда кызыл китеби бар, полный документтери
даяр. Анан ушул үй тез арада сатылат. Алам десеңиздер, ушул номерлерди калтырабыз. Байланыш номерлерге чалып, толук маалыматты алсаңыздар болот. Сиздерге дагы дарегин түшүндүрүп өтөбүз. Дагы бул үйдү нак акчага эмес, эгер үй варианты болсо, үйгө деле алмаштырса болот. Разницасын сүйлөшүп, ошол жактары да бар, обменкасы да бар. Үйдүн дареги болсо, бул жактан Сузакка кеткен жол, бул жактан болсо уже Жалал Абад шаарга чыгып кетсе болот. Ташбаева Айша атындагы көчө менен ушул жакка киргендеги, ошол жерден оңго киргенде көчөдөгү үй. Эгер видео жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып калтырыңыздар. Барыңыздарга ассаламу алейкум.